Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров партиянын мүчөсү активист Орозайым Нарматованын кармалышын Кыргызстандагы мыйзамсыздыктын жеткен чеги катары баалады. Бул тууралуу ал 10 сентябрда Азаттыкка билдирди. Эки доско каршы сүйлөп койсоң, бийлик аны мамлекетке каршы сүйлөгөндү кабыл алат. Каалаган берени менен айып кое берет, ал жараша берет. Бул өтө чоң жапайычылык. Орозайым Нарматова 1 ай атасынын үйүндө жаткан экен. Эмне үчүн укук коргоо органдары үйүнө басып барып койбойт? Эмне үчүн аэропортко келип, учайын деп каттоодон өтүп жатканда кармашат? Милиция качантан бери чек араны кайтарып калды эле. Ал эми чек ара кызматы кимге баш ийет билесиңер. Экинчиден, ал кыз жападан жалгыз бир тууган агасынын сөөгүн алып келип жерге берип, кыргыздын салты боюнча 40 күндөн кийин жеңесин, агасынан калган 4 баланы алып кетип баратканда кармалганы чектен чыккан жапайычылык, деди Мадумаров. Активист Орозайым Нарматованы 10 сентябрда таңгамаал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кеткенин Бүтүн Кыргызстан партиясынын Ош облусундагы өкүлү Замир Шамшидин уулу Азаттыкка кабарлаган. Ал Нарматованы соттун чечими менен Бишкекке автоунаа менен алып кетишкенин айткан.